Салам достор, бүгүн сиздер менен опузагер же болбосо рекетир тасмасынын 3-бөлүгүн талдап өтмөкчүбүз. Тасманын 2-бөлүгүнүн соңунда көргөнүбүздөй эле жанды өлтүргөндүгү үчүн түрмөгө түшкөн Саян эркиндикке чыккан соң жакшы жашоо курууну максат кылат. Бирок ал үчүн тагдыр кандай тамашаларын даярдап койгонун билген жок. Саянды абактан кийин эмнелер күтүп турганы кызыктуу болсо, бул видеобузду аягына чейин көрүңүз. Сиздерден суранарыбыз, соңунда мага жакты белгисин басып, каналыбызга катталып коюңуз. Тасманын башында Саянга бир киши келип, менин атым Кайсар, мен Аблай деген жигиттин оң колу болом. Аблай бир түндө атасын жана бир тууган эжеси Альбинаны да жоготкон деп айтат. Көрсө Аблай рааматтык Жандын баласы экен. Сыягы Альбинаны өз атасы өлтүргөнүн билбейт чыгар. Кайсар чөнтөк телефону аркылуу Саяндын үйү жарылып, үй бүлөсүнүн баары жалган дүйнөнү таштап кеткени тууралуу суук кабарын жеткирет. Арадан 2 жыл өтүп, Саяндын түрмөдөгү убактысы да бүтөт. Ал эркиндикке чыкканда эски досу Аман тосуп алат. Алар жолдо бара жатканда Саянга сени көрүп мен өзүм абактан жаңы чыккан кезимди эстеп кеттим. Баарын жаңыдан баштоого туура келет. Сени азыр түшүнүп турам. Мен сага жашоону үйрөтөйүн деген оюм жок. Бирок башыңа түшкөн нерселердин баарын жараткандын сыноосу деп түшүн. Сабыр кылууга аракет кыл, деп Аман бир аз болсо да насаатын айтат. Кийинки кадрда Кайсар Аблайга кирип Саяндын боштондукка чыкканын айтса, Аблай ачуусу келип, ал эркиндикке чыкпашы керек эле, эми андан көзүңөрдү албагыла, ким аны тосуп алганын, баскан турганын төкпөй чачпай мага жеткирип тургула деп катуу тапшырмасын берет. Алгач Саян мазарга барып, үй бүлөсүнө Куран окуп, алардын о дүйнөдө бейиштин төрүнөн жай табуусун Кудайдан тиленет. Андан соң шаардын четинде жайгашкан Амандын үйүнө сыйлуу конок болуп барат. Кечки тамак үстүндө Саян Аманга эртең шаарга барып Сапар деген ишкер менен жолугушам дейт. Көрсө мындан 2 жыл алдын Сапар темир тор артында Саян менен таанышып, өзү жөнүндө айтып бериптир. Сапар мунай сактоочу жайды ишке коюп, мына эми боп кетем деп жаткан кезинде Жан анын ишин тартып алып, жашоосун талкалап салган экен. Ал Саянга барып, Жандын баласы менен болгон тирешүүсүндө маселенин оңунан чечилишине жардам берүүсүн суранат. Кийинки кадрда кайра эле Аблай менен Кайсардын сүйлөшүп жатканын көрөбүз. Кайсар Амандын Саянга болгон сый урматын, ал экөөнүн ортосундагы бекем досчулук Т90-жылдардан бери созулганын айтып берет. Анда Аблай Кайсарга Рамилге буйрук бер, ал ибак эле иштерин бүтүрүшү керек эле деп тезинен Саяндын түбөлүккө көз жумуусун талап кылат. Ал убакта Аман каарманыбызга үйүнүн конок бөлмөсүн, уюлдук телефон жана тыйын тыпыр берип, бейпил түн каалап жатканын көрөбүз. Бирок Саяндын эсинен эскиси кетпей, көптөн бери уйкудан кыйналып жүрөт экен. Таң эрте иштен баш ишемби деп эле Саян кыялында түзүп жүргөн планын ишке ашыра баштайт. Ал үчүн каарманыбыз Аяш уулунун акыркы үлгүсүндөгү жол тандабасы менен шаарга жөнөйт. Базардагы ашканалардын биринен эски таанышы менен жолугуп, алдыда аткарыла турчу иштерди талкуулашат. Аңгыча Рамил адамдары менен Амандын жашаган жерин таап келип, Саяндын кайда жүргөнүн билүүгө аракеттенет. Амандын болсо айтайын деген эч эле ою жок. Экөөнүн маектешүүсү кызып калган маалда Аскар да досу менен келип калат. Эки тарап өздөрүнүн коопсуздугу үчүн тапанчаларын да даярдап коюшуптур. Бир убакта Рамилдин башкесерлеринин бири Аманды кемсинтип сүйлөп кирет. Аны уккан каны сыюк Аскар атасына болгон орой мамилени көтөрө албай, каршыда турган зөөкүрдүн бирин жыга чабат. Ошентип эки тарап ортосунда мушташ башталат. Рамил таяк жегине көнгүсү келбедиби, Айтор Аманга жана анын жан сакчысына ок атат. Тилекке каршы Аман ошол замат мерт кетет. Мунун баарын өз көзү менен көрүп турган Аскар ачуусун баса албай, мылтыгды колуна алып эле баарын аткылап салат. Бир аздан кийин Аскар да колу менен кылганын мойну менен тартат экенин билип, атасы менен кош айтышып, ийизин жашырганы аракеттене баштайт. Бул окуялар интернет заманында бат эле коомго тарап кетет. Бирок мындай ызы чуу Аблайга кереги жок эле. Ал дагы да Кайсарга катуу жинегелеп, абалды тезинен оңго салууну талап кылат. Аскардын башка ишенер адамы жок болгондуктан дароо эле Саянга телефон чалат. Саян бул жаштоодогу акыркы кымбат адамын жоготконун өтө оор кабыл алат. Ошону менен бирге Аскардын да көйгөйүн чечүү мойнуна жүктөлөт. Жогоруда болгон атышуулар Рамилдин пайдасынан зыяны көп экенине далил болуп, Глова кызматкеринин кейпин кийген адам анын да көзүн тазалайт. Тасмадагы кадр алмашып, Саян Аскардын жоготуусун тең бөлүшүп, көңүл айтып, кеңешин берип жатканын көрөбүз. Отурган жигиттердин бири Аскардын изин жашырып туруу үчүн чек аранын нары жагында кең пейил, жүзү жарык, маңдайы ачык, ар дайым кыйналганда казак элибизге жардам колун сунуп турган кереметтүү кыргыз элинин жерине жөнөтүп туралы деген ой пикирин айтат. Бир убакта Амандын апасына акча жөнөтүп турганда эле бул жолу да Саян маркумдун жубайын жалгыз калтырбай өз жардамын балдары аркылуу жеткирип, Аскардын да жагдайы жакшы экенин билдирет. Ошол эле убакта Кайсар кайсарлыгын калтырбай, дагы бир Эркин деген башкесерди таап, ал менен баш каарманыбызды жок кылуу тууралуу кол алышат. Саяндын да планы ишке аша баштады. Аблайдын да мунай сактоочу жайына атайын кызматтын өкүлдөрү кирип келип эле тинтүүсүн баштап, иш кагаздарды текшерүүгө алып кетишти.
Анын натыйжасында көптөгөн мыйзам бузууларды аныктап, ишкана эски кожоюну сапарга өттү. Көптөн бери жебей жүргөн момпо суюн оозуна салган кичине баладай Сапуштун да кубанычы койнуна батпай, жашырса да жылмаюусу сыртына чыгып, Саянга ыраазычылыгын билдирип турду. Бирок каарманыбыз мындай иштердин далайын башынан өткөргөн тажрыйбасына таянып, заводдун жаңы кожоюнуна баардык нерсеге даяр туруусуна чакырды. Саяндын айтканы айткандай болуп, көп күттүрбөй эле Эркиндин зөөкүр балдары ишканага кирип келип, күзөтчүлөрдү ур токмокко алып, каарманыбыздын турган жерин билүүгө аракеттеништи. Бул окуялардан кийин Саян Аскарды алып, бейиштей жерибиздин борбору болгон Бишкекке сапар алат. Алгач каармандарыбыз Амандын сөөгүн зыярат кылып, түбөлүккө кош бол деп жолго чыгышат. Бирок кереметтүү кыргыз жерибизде басып жүрүү каалагандын баарына эле насип эмес экен. Жолдо бара жатканда Эркин өзүнүн баш кеселери менен Саянды таап келишет. Эки тараптан тең ок атуулар болот. Натыйжада Бауыржан, Аскар жана Эркиндин бир тууган иниси мерт кетишет. Тартип сакчылардын көзүнө илинбеш үчүн үчөөнүн сөөктөрүн Алматынын тегерегиндеги талаага көмүп коюп баса беришет. Кийинки кадрда Аблайдын Москвадагы өнөктөшү Андрейди көрөбүз. Ал экөөнүн ортосундагы аласа бересеси 700 миллион рубльга чыгып кетиптир. Андрей маселелерди чечүү үчүн Алматыга учуп келмекчи болот. Шаардын эң кооз ресторандарынын биринде экөө жолугушат. Аблайдын айтымында азыркы тапта анын заводко болгон эч бир тиешеси жок. Ошондуктан завод менен кошо орустарга болгон карызы да жаңы кожоюндарга өткөн. Муну уккан Андрей ачууланып, мунай заттын өз убагында толук кандуу келгенин, бирок акча алигиче которулбай жатканы бир гана Аблайдын көйгөйү экенин эскертип, сапардын байланыш сандарын сурап, маселени өзү чечүүнү көздөйт. Ал убакта Саян да жөн отурбай, ортого кадыр бартуу адамдарды салып, Эркин менен жолугат. Экөөнүн ортосунда кызуу маектешүү болуп, кыска мөөнөткө болсо да тынчтыкты сактоого макул болушат. Бириси жоготсо бириси табат дегендей ар тараптан жандуу жана жансыз жоготуулар болуп жатса, бир гана Сапар ишканасын кайтарып алып бактылуу болуп жүрөт. Ал убадалаган тыйынды да эки бөлүп Саян менен эсептешип бүтөт. Кезек эми Кайсарга да жетет. Саянга көрө казам деп жүрүп, анын да чөйчөгө ашып ташып кеттиби, Эркиндин жан кыйгычтарынын бири аны атып кетет. Сапардын иштери өз нугуна түшө баштады. Бирок анын Андрей менен чоң чечилбеген маселеси бар. Жүрөгү сезип турдуу болочок жалуушууга Саяндын келип көз көргөзүп коюусун суранат. Көрсө Андрей да 90-жылдары мыйзамсыз иштер менен алектенип жүргөн экен. Ошондуктан Саян менен Андрей эски тааныштар болуп чыгышты. Экөө бири-бирин көргөнү үчүн кубанычка бөлөнүп, нары барып өткөн кеткенди эстегени да жетишти. Саянга болгон сый урматы үчүн Андрей Сакенин карызын күтүп турууга макул болду. Бирок кандай гана пайдасы тийбесин, таза бизнес менен кылмыштуулук чогуу боло албайт. Ошондуктан Сапар да колдоочусун огоштурууга мажбур болот. Чоң акча айланган жакта сөзсүз таасирлүү адамдар менен достчулукта болуусун билген Сапар керектүү адамдар менен да таанышып, ооз эки келишим түзөт. Жаңы тааныштары Саянды өзүбүз тынчтабыз десе да, менин атым Отой турсун, Саяндын аты Токтой турсун дедиби, Айтор бир да кашык кыйшайып койгон жок. Мунун баарын түшүнүп турган каарманыбыз тезинен мекенин таштап кетүүгө аракеттенет. Бирок анын алигиче бүтпөгөн иштери бар. Саяндын бирден бир милдети Амандын жубайы Салимага уулунун да түбөлүк жашоого кеткенин айтуу эле. Албетте Салима каарманыбызды жек көрүү менен кабыл алып, Саяндын берген 300 000 долларын жерге ыргытып, көзүмө көрүнбөй жогол, сени экинчи көрө турган көзүм жок деп ыйлап сыктап калат. Бирок каарманыбыз макул деп эле кетип калбастан, акчаны Салиманын жакындарына аманат кылып калтырып, жеңесине жакшы камкордук көргөзүүнү суранат. Баардык иштерин жыйыштырып алган Саян кадырлуу Бишкек шаарыбызга сапарга чыгаардан алдын мазарга барып, баардык кымбаттуу адамдары менен коштошот. Жолдо кетип бараткан Саянга Андрей телефон чалып, Аблайга сөзүң болсо тезинен айтып ал, болбосо жетишпей каласың деп эскертет. Каарманыбыз Жандын уулу менен сүйлөшүп бүтөөр замат шайтан арабаны биздин бокебизден кем калышпай башкара билген башкесер Аблайдын жанына келип эле эки ок менен түбөлүккө көзүн жумдурат. Акыры Саян үй бүлөсү, Аман, Аскар жана Бауыржан үчүн өч алып, бир аз болсо да көңүлү ордуна келет. Бирок каарманыбызга сүйүктүү Кыргызстаныбыздын таза абасын жутуу такыр эле насип болбоду. Алматы-Бишкек жолунда намазын окуп алуу үчүн мечитке токтоп, жан сакчылары ичине кирип кеткен маалда Саян отурган унаанын жанына белгисиз бирөө келип маңдайын атып кетет. Демек каарманыбыздын да чөйчөгү ашып ташып кеткен чыгар. Тасманын көп жеринде таза жүрүүнүн жана жакшы дос тандоонун канчалык маанилүү экенин билдирип турат. Андыктан жашоонун акырына чейин кылмыш чөйрөсүнөн алыс болуп, жамандан адашып, жакшыга жанашып, адал эмгек, пешене терибиз менен акча таап жан багалы. Достор, сиздерден суранарыбыз, каналыбызды колдоп, жакты белгисин басып, досторуңуздар менен бөлүшүп коюңуздар. Ошону менен сиздер кыргыз тилдүү контенттин өнүгүүсүнө чоң салымыңызды кошосуздар. Кийинки тасмадан көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.